Bayramыңыздар менен кыргыз элим. Bayramınızlar менен. Кыргыз элим байрамыңыздар менен кут болсун. Дагы жолу байрамыңыздар кут болсун. Баткен шаарында 3 март мамлекеттик туу күнү жана 5 март ак калпак күнүнө карата уюштурулган иш-чара шаңдуу жөө жүрүш менен башталды. Жүздөгөн жаштар улуттук символдорду даңазалап, колдоруна мамлекеттик тууну көтөрүп, ак калпакчан борбордук көчөлөрдү аралап өтүштү. Иш-чаранын расмий бөлүгү Баткен облустук администрациясынын маңдайында өтүп, ага облус башчысы баштаган бир катар жетекчилер, студенттер жана жергиликтүүлөр катышты. Мамлекеттик туу күнү жана 5 март ак калпак күнү менен чын дилимден куттуктайм. Ар дайым ушул кыргыз жергебизде туубуз бийик болсун, калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн, эркөкүрөк жаш муундарга ар дайым ушул биздин калпагыбызды, символубузду бийик көтөрүп, бийик башына кийип, жакшы бир нышандарды кийип жүрүшүнө Кудай таала насип кылсын. Баткен шаарынын жашоочулары баарыңарды тең чын жүрөктөн Баткен райондук мамлекеттик администрациянын атынан жана жеке өзүмдүн атынан бүгүнкү 5 март ак калпак жана 3 март кыргыз туусунун 33-жылдык мареги менен чын жүрөктөн куттуктап коюнга уруксат этиңиздер. Бул майрамдык иш-чара патриоттуулукту, улуттук биримдикти жана маданий баалуулуктарды бекемдөө максатын көздөйт. Кыргыз элим ар дайым өзүнүн өзгөчө башка улуттардан айырмасы бул өзүбүздүн каада салтыбыз, урп адатыбыз, кийим кечебиз дегендей, мына бүгүнкү күн өзгөчө күн. Бул себеби ак калпакты кийип ар дайым кыргызмын деп сыймыктанып ааламга жарсасак болот. Калпакты дайым эле кийебиз. Тойлордо, майрамдарда, жакшылык күндөрдө дайым эле кийип жүрөбүз. Ой, маанай жакшы. Бүгүн ушул кыргыз журтунда ак калпак күнү, ошондой эле мамлекеттик туу күнү экен. Баардыгыбыз мына Апаз жана Акпатылар музыкалык драма театрынын жамааты, коллектив мондой жакшырака кийинип алып, майрамдык маанайда турабыз. Урматтуу достор, баарыңыздардын бүгүнкү ак калпак күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мекенибиз дайым өсүп өнүгүп жүрө берсин. Биздин туубуз ар дайым түбөлүккө желбирей берсин. Ал эми улуттук баш кийимибиз болгон калпакты эч убакта башыбыздан түшүрбөй, ар дайым сактап кийип жүрөлү.